мына кече өкмөттүн тактап айтканда кабинет министрлеринин башчысынын орун басары Эдил Байсалов парламенттин дарегине аябай каттуу сындарды шакаба катары айтыптыр. Мен айтат элем, ушундай учурда парламент сөзсүз реакция жасаш керек. Кабинет министринин төрагасынын орун басары биздин парламентке андай сөздөрдү ыксыз, ообу жок, шакаба, шылдың сөздөрдү айтканга эч кандай укугу жок. Бизге парламентке акыл үйрөтүп, парламент кандай иштеш керек, эмне иш кылыш керек үйрөтө турган ал жигит эмес, ал капталдан чыккан бир балакай баатыр боло бербесин. Биз өзүбүз парламенттин ички иши регламенти бар, эл шайлаган депутаттар отурат бул жерде. Анан алардын үстүнөн, биздин үстүбүздөн антип шылдыңдап күлгөнгө эч кандай бир этикадагы жол бербейт да. Ошон үчүн Эдил Байсаловду ушул министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго да айтат элем, кичине тартипке чакырып койсо, урматтуу президенттин өкүлү, сиздер дагы ушуга көңүл буруп койсоңуздар. Бул сабак болуш керек. Эгерде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары ушинтип отурса, башка жагы кандай болот? Ушул жерде биз мындай катуу бир эскертүү сабак берип коюшубуз керек. Эч кимге андай укук берилген эмес, аткаруу бийлигине. Рахмат.